so seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Assalamu alaikum dostlar. El arasında zadniy prohodni qisib trenirovka qiluvchi bir ko'nugi bor. Al ilmga Kegel ko'nugisi deb kirgan. Al Kegel ko'nugisi erkaklarning seksual yashashida o'ta cho'ng foydasi bor. Al qanday foydalar jana al ko'nugini qanday to'g'ri qilish kerak, ushul videoda to'liq bilan sizlarga tushuntirib aytib beraman. Andықтан videoni aqlashgan ko'rib, like'dan basıp подпискадан таштап кетүүнү унутпаңыз. Анда эмесе биз баштадык. 1950-жылдары Арнольд Кегел деген акушер-гинеколог болгон. Ал аялдардын төрөттөн кийинки зараны кармай албай калган оорусун изилдеп чыккан. Ошонун негизинде ошол ооруну кантип хирургиясы жок лечение кылса болот, аяктаса болот деп өзүнүн алдына максат койгон. Жана ошонун негизинде Кегел көнүгүүсүнү ойлоп таап чыккан. Бул Кегел көнүгүүсүнүн негизги максаты кандай? Биз билебиз, мышцы тазаларына деген группа бар. Бул ошол жамбаш сөөгүнүн астына жайгашкан булчуңдар. Мына ошол булчуңдар канчалык жакшы өнүккөн болсо, канчалык жакшы ичесе, адамдын зараны кармап калуу мүмкүнчүлүгү, функциясы ушунчалык жакшы болот. Аялдар кылган жана бара-бара эркектер дагы бул көнүгүүнү кылып көргөндө сексуалдык жашоого өтө сонун пайдасын тийгизгенин байкаган. Кандай алар? Эң эле биринчи бул оргазмдын дагы күчөшү биринчиден, экинчиден анын убактысынын узарышы. Оргазм деген эмне? Оргазм деген бул ошол жыныстык катнаштан кийинки эркек аял алуучу кайфка оргазм деп аталат. Бул биринчи пайдасы. Экинчи пайдасы, көпчүлүк эркектер ооруган бул преждевременная эякуляция. Же башкача айтканда, эрте бүтүү. Көпчүлүгүңүздөн сурайсыз го, эрте бүтүп калдым, мурда мындай эмес эле, азыр эле пайда болду, эмне кылсак болот, мындай дары-дармек ичким келбей атат дегендерге бардыгына биз ушул Кегел көнүгүүсүн сунуштайбыз. Эмне үчүн? Нормада жыныстык катнаштан кийинки жанагы сперманын чыкканын эркектер мындай контролировать эте алыш керек да, негизиненчи. Ал эмнеден зависит этет? Эң эле биринчи ошол жанагы жамбаштын астына жайгашкан булчуңдар. Алар канчалык катуу жакшы иштесе, жыныстык катнаштан кийинки жанагы сперма келе атканда, ошол мышцалар менен булчуңдар менен кысып туруп, жыныстык убактысын узарта аласыздар. Ошол нерсеге жетиш үчүн биз ушул Кегел көнүгүүсүнү сунуштайбыз. Бул көнүгүүнү кантип туура жасаш керек? Негизинен көптөгөн модификациялары бар. Бирок биз азыр силерге классический вариантын айтабыз. Мындай бардыгы кылган, барына пайдасын берген классический бир варианты. Эң эле биринчи кайсы булчуңду тренировка кылыш керек, ошону билип алышыбыз керек. Анын үчүн бизге анатомияны карап көрө турган болсок, эркектерде жумуртка бар жана задний проход бар. Мына ошол жумуртка менен задний проходдун ортосунда жайгашкан мышца бар. Мына ошол булчуң жанагы биз тренировка кылышыбыз керек болгон булчуң. Бул булчуңду ар ким өзүңүздөр азыр кармап байкап көрсөңүздөр болот. Мындай да кармап туруп байкасаңыз болот. Жумуртка менен жанагы задний проходдун ортосундагы болгон мышца. Элестетиңиздер, сиздер туалетке баргыңыздар келет, бирок туалет жок. Эмне кыласыздар? Жанагы кысып кармайсыздар. Мына ошол кысканда жумуртка менен задний проходдун ортосундагы жанагы мышца иштейт. Өзүңүздөр колуңуздар менен кармап байкап көрсөңүздөр болот. Мына ошол мышцаны тренировка кылганда азыр сиздерге айтып берем. Бул көнүгүүнү кылыш үчүн эч кандай даярдык керек эмес. Отурган жериңизде кылсаңыз болот, туруп кылсаңыз болот, басып кетип атып кылсаңыз болот, пробкада туруп кылсаңыз да болот, үйдө жатып алып кылсаңыз да болот. Негизинен модификациясы өтө көп, бирок каалаган жерде кылып жүрсөңүздөр болот. Эң эле классический вариант бул 2ге 2. Бул эмне деген? Тартасыздар жанагы мышцаны. Ойлоңуздар, арканкы жолду тартып атасыздар, кысып атасыздар. Кысканда жанагы мышцалар тартылат. Бул 2 секунд кармайсыз. Тарттыңыз, 1, 2, 2 секунд кармадыңыз. Кой бердиңиз. 1, 2, 2 секунд дем алдыңыз. Кайра тартасыздар, 1, 2, кой бердиңиздер, 1, 2. То есть 2, 2, 2, 2. Ошентип 10 жолудан күнүгө 3 мал 4 мал кылып турсаңыздар болот. Канчалык көп кылсаңыздар ошончалык жакшы. Бирок эми прям берилип кетип калган эле болбойт. Мындай ар бир нерсенин өз ченеми менен кылуусу керек. Бул көнүгүүнүн эң башкы правиласы бул такай кылуу. Мисалы үчүн бүгүн кылдыңыз, эртең унутуп калдыңыз, 3-күн кылдыңыз, 4-күн, 5-күн унутуп калдыңыз, 6-күн кылдыңыз. Бул эч кандай сиздерге жардам бербейт.
такай кылып жүрсөңүздөр эртең менен печинде же болбосо обедте 3 маал күнүгө кылып турсаңыздар 4 жумадан 1 ай 2 айда сиздер мунун пайдасын байкайсыздар. Чындап байкайсыздар. Жыныстык катнаштан кийинки алган оргазмыңызда жанагы кайфтын убакытсыз узарганын байкайсыздар. Негизде жыныстык функция жакшырып, мыкты болгонун байкайсыздар. Андан сырткары бул жанагы простатиттерге дагы пайдасы бар. Эмне үчүн жана кантип канчалык жамбаш сөөгүндөгү булчуңдар мыкты иштесе, ал жердеги кан айлануу ошончолук жакшы болот. Кайсы жерде кан айлануу жакшы болсо, ал жерде застой болбойт, ал жерде инфекциялар жашабайт. Кан айланып турат, жакшы питание, кислород алып келет, жана ошол жанагы биз айткан хронический простатиттерге пайдасы дагы бар. Жана мындан башка дагы көптөгөн көнүгүүлөр бар. Ошол көнүгүүлөрдүн бардыгы ошол жамбаш сөөгүндөгү жанагы булчуңдарды тренировка кылдыруу максатында жасалган көнүгүүлөр. Аларды сиздер менен бирге азыр көрөйлү, жана ошолорду сиздерге түшүндүрүүчү болгон жерлерди сиздерге айтып түшүндүрүп кетем. Анда эмесе чогуу көрөйлү. Бул видеодо көргөн көнүгүү жатып алып туруп жамбашты өдөгө көтөрүп кылынуучу көнүгүү. Мунун дагы максаты ошол жанагы жогоруда айткан жамбаш сөөктөрүндөгү анын астына жайгашкан булчуңдарды мыкты кылуу жана ошону тренировка кылдыруу максатында. Күнүгө жатып алып, ошентип 10-11 жолдон кайталасаңыздар болот. Жатардын алдында кылсаңыздар өтө сонун пайдасын тийгизет бул дагы. Биздин кайра экинчи көнүгүүбүз ошондой эле. Жатып алып, колуңдарды эки жакка коюп туруп, эки жакка буттарды ажыратуу. Бунун дагы максаты жамбаштагы булчуңдарды мыкты кылуу, аларды иштетүү жана ошол жактагы застойдун алдын алуу. Бул дагы жакшы жардам берет, бул дагы жакшы көнүгүү болуп эсептелинет. Андан сырткары көрүп атасызбы, бул жерде ошол эле жамбаш сөөгүнүн астындагы булчуңдар эмес, ошо менен кошо анын жанындагы жанагы алдыңкы пресстер дагы иштеп атат, боковой пресстер дагы иштеп атат. Мунун бардыгы өтө сонун эркектерге пайдасын тийгизет. Үчүнчү көнүгүү бул ошол эле жатып алып туруп жамбашты өдөгө көтөрүү көнүгүүсү. Бунун дагы өтө чоң пайдалары бар. Негизи бул көнүгүүлөрдүн бардыгынын негизги максаты ошол жанагы застойду кетирүү, мышц тазоводуна деген айтылган булчуңдардын бардыгын тренировка кылдыруу. Сиздер менен мен уролог доктор Канатбек Көч болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.